Көздүн көрүүсүн сактоо үчүн жөнөкөй гана эрежелер керек. Абдурашид Абдуллаев. Абдурашид Расулжанович, көздүн көрүүсүнүн начарлашына негизги эмне себеп болот? Бул көрүнүш азыркы убакта чанда кездешүүчү нерсе эмес. Себебин өзүңөр жакшы билесиңер. Азыр техниканын заманы. Ошондой эле бир нече себептерин санай кетейин. Стресс, иш столунда жарыктын туура эмес берилиши, туура эмес олтуруу, дененин кыймылга көп келбеши, таза абада жүрбөй кечке бөлмөдө олтуруп иштөө, көрүү аппаратынын ашыкча чыңалуусу. Көрүүнү коррекция кылгандан көрө көздү алдын ала сактаган туура. Ал эми балдар тууралуу айтсак, баланы башынан спорттук иримдерге аралаштыруу керек, дайыма активдүү кыймылда болуусу зарыл. Монитордо узак убакытка отурууга жол бербеш керек, жок дегенде 15 мүнөт сайын тыныгуу жасатышы керек. Баланын сабак окуучу, отурчу ордунда жарык туура берилиши керек. Тулку боюн туура калыпта кармап басуусу зарыл. Монитордон баланын көзү 30 см алыстыкта болушу шарт. Күн сайын сөзсүз түрдө көз үчүн көнүгүү жасап туруу пайдалуу. Көрүүдө өзгөрүү болсо, дароо дарыгерге кайрылуу керек. Кийинки убактарда дал ушул монитор, телефонду көздүн көрүүсүн бузуучу негизги себеп катары карап калдык. Булардын көз үчүн терең таасири канчалык? Ооба, алардын айрымдарына токтололу. Кан айлануунун бузулушу. Сетчатка көздүн өтө назик органы. Ал кан айлануу бир аз бузулса деле жабыркайт. Көз дарыгерлери дал ушул бузулууну биринчи көрүүгө аракет кылабыз. Андан сырткары көздүн чел кабыгынын кургактыгы, көздүн ашыкча чыңалуусу, күч келиши, көздүн сетчаткасы ага өтө жарыктан же жарыктын туура эмес жетишинен жабыркайт. Эми бул үчүн өтө жөнөкөй эреже: жылына бир ирет көз доктурга кайрылып туруу, туура тамактануу, сейилдөө, мониторду убактысы менен колдонуу. Көздүн көрүүсүнө тамекинин кесепети да таасир этеби? Албетте, эң жакшысы көз үчүн тамекини таштап койгон туура. Көрүүнүн бузулушун шарттайт. Жаш, курактык, макулярдык дегенерация, тамекиден оптикалык нейропатия, эндокриндик офтальмопатия, катаракта жана пресбиопия, увеитке чейин жеткириши мүмкүн. Ал эми кош бойлуу учурда тамеки чегүүнүн жыйынтыгы курсактагы бала үчүн кооптуу гипоплазия, көрүү нервинин толук өсүп жетилбеши, кыйшык көз, ретинопатия. Бүгүнкү күндө көпчүлүк эл компьютерде олтуруп иштейт. Негизги жумушубуз дагы телефон менен бүтүп калды. Мындайда көздү кантип сактайбыз? Ооба, жумуш ушундай болуп жатса, анда эрежелерди сактоо керек. Иш ордун туура жайгаштыруу керек. Жарык туура берилиши зарыл. Көздөн монитор белгилүү аралыкта сакталышы керек. Монитордогу текст чоң көрүнүшү керек. Ал эми олтуруп иштөөдө башты түз коюп, ийиндерди туура алып, бутту түз ордунда алып отуруу керек. Кургак көз синдромун алдын алуу үчүн тез-тезден көздү ирмеп туруу керек. 1 саатта бирден 10-15 мүнөттөн эс алып туруу пайдалуу. Отуруп иштеген бөлмөнү желдетип, нымдандырып туруу чоң мааниге ээ. Ушул боюнча дагы бир суроо. Компьютерди көрүү синдрому деген эмне? Бул функционалдык бузулуу, көздөгү жагымсыз көрүнүштөр менен коштолгон. Мисалы, кычышуу, кум кирип кеткендей сезим, көз алмасынын кызарышы, көрүүнүн тумандашы жана башка. Бул көбүнчө компьютерде ашыкча көп отуруп иштеген учурларда байкалат. Негизги фактору дайыма компьютерде отуруп иштөө, монитордон китеп окуу, узак жолго машина айдоо, айрыкча түнкү убакытта, күүгүмдө, дайыма көрүү нервин талап кылган жумуштагылар, узак убакыт бою китеп окуу, телевизорду көп көрүү, туура эмес көз айнек тандоо, бөлмөдө жарыктын жетишсиздиги. Компьютерди көрүү синдромуна негизинен көбүнчө 12-ден 40 жаштагылар кезигет. Аларда байкалуучу негизги симптомдору көздөгү кычышуу сезими, көздү кыймылдатуудагы оорунун сезилиши, көздүн кызарышы, көзгө эки болуп көрүнүү, окууда көздүн тез чарчоосу, баш оору, тез жинденүү. Бул учурда эмне кылуу керек? Дарыгерге кайрылуу эң жакшы метод. Өз алдынча дарыланууга болбойт. Күнүнө 4-5 сааттан ашык компьютерде, монитордо отурбаш керек. Көзгө арналган гимнастикаларды тез-тезден жасап туруу зарыл. Айрыкча жаш балдарга ушул ыкманы колдонуу керек. Кан айлануу жакшыртуу керек. Бул көз үчүн чоң мааниге ээ. Телефон, компьютер, деги эле монитор колдонууда төмөнкү чектөөлөргө көңүл буруп туруп эске сактап алыңыздар. 5 жаштан 7 жашка чейинки балдарга 10 мүнөт коопсуз, 30 мүнөттө эскертүү берүү керек, 40 мүнөттө токтотуу керек. 8ден 11 жашка чейин 15 мүнөт коопсуз, 45 мүнөттө эскертүү, 50 мүнөттө алып коюу керек. 12ден 13 жаштагы өспүрүмдөр үчүн 20 мүнөт колдонсун, 1 саатта токтотуу керек. 14-15 жаштагылар 25 мүнөт колдонуу, 80 мүнөт эскертүү, 90 мүнөттөн ашырууга болбойт. 16-17 жаш жарым саат колдонуу, 90 мүнөттө эскертүү, 100 мүнөттөн ашырбагыла. 18 жаштан жогорку курактагылар 1 саат колдонуу, 90 мүнөттө эскертүү, 100 мүнөттө токтотуу керек. Бул көрсөтүлгөн убактардын ичинде дагы көздү тез-тез ирмеп көнүгүүлөрдү жасоо менен колдонуу зарыл.
Грибок толук айыгып кете турган оору. Бактыгүл Жунушбаева, Бишкек шаардык номер 5-үй бүлөлүк медицина борборунун дерматологу. Бактыгүл Асакеновна, соңку мезгилде грибок оорусу тууралуу маалымат алып берүүбүздү суранган окурмандар көбөйдү. Андыктан бүгүн грибок тууралуу айтып берсеңиз, ал кандай болгон оору, кайдан жугат? Бул оору жугуштуу, көбүнчө бутта кездешет, денеде, тырмакта жана чачта дагы болот. Ал эми бутка жугуп калуу жолдору көбүнчө мончолордон, сауналардан жана таза эмес жерлерди басканда жугуп калуу мүмкүнчүлүгү жогору болот. Өзгөчө мончого барганда башка бирөөнүн таза эмес бут кийимин кийип алышат, алардан сөзсүз жугушу мүмкүн. Ал эми чачтагы грибоктор мышык, иттерден дагы жугат. Грибоктун ар кандай түрлөрү болот, аябай ириңдеп кеткендери дагы кездешет. Өзгөчө чачтагысы ириңдеп, сезгенип кетет. Бул бир эле мончодо эмес, кийимден, сүлгүдөн, тарактан, бут кийимден да жугат. Алгачкы белгилери кандай болот? Түрүнө жараша ар кандай белгилери байкалат. Денеге чыкканы бул тегерек болуп чыгат. Аны кыргызча темир өткү деп коет. Муну кеңири тараган түрү десек дагы болот. Кургак түрү кычыштырып чыкса, кээде сууланып эзилип чыгат. Бутта дагы ошондой каканак сыяктуу сууланышып, кычыштырып чыгат. Кургак түрү дагы чыгат. Анда тери кесилип, жарака болуп, какаштаган сыяктанып калат. Грибок жуктурбоо үчүн эмнелерди билүү керек? Кантип алдын алса болот? Эң биринчи тазалыкты сактоо зарыл. Мончого барганда дагы өзүнүн бут кийимин кийип, андан кийин дагы таза жууп, тазалыкка көп көңүл буруу зарыл. Бут кийимди эч кимге бербеш керек. Өзгөчө сауна, мончолорго барганда этият болуу керек. Бут кийим сатып алганда дагы тазалыкты сактоо керек. Анткени бут кийимди базарда ар ким кийип көрөт. Ошондо дагы жугуп калышы мүмкүн. Кийимдерден дагы жугат. Андыктан бут кийимдерди таракты эч кимге бербей, өзү дагы эч кимдин кийимдерин колдонбоого аракет кылганы жакшы. Оору байкалса алгач эмне кылуу керек? Эгер грибоктун жогоруда айтылган белгилери болсо, эч нерсе кылбастан дароо эле врачка баруу керек. Врачка барып көрсөтүп, тийиштүү анализдерди тапшыруу зарыл. Андан соң анализдердин жыйынтыгына жараша врач так диагноз коюп, дарылоону баштаса болот. Эгер өз алдынча врачка барбай дарыланса, анда оору айыкпай өтүшүп кетет. Ошентип өтүштүрүп келгендер дагы көп. Андыктан дароо врачка барып, дарыгердин айтканын жасоо керек. Канчалык эрте барып дарыланса, айыгып кетүү дагы жеңилирээк болот. Грибок толук айыгып кетеби же өнөкөткө айланып кетиши мүмкүнбү? Жок, толук айыгат, эч кандай өнөкөткө айланбайт. Андыктан грибокто айыкпай өнөкөткө айлана турган оору дегенге болбойт. Эгер туура диагноз коюлуп, толук кандуу дарыланса, толугу менен сакайып жок болот. Бет терисинин көйгөйлөрүнө токтолсок, мисалы беттин майлуулугу, безеткелердин чыгыш себептери эмнеден болот? Үйлөнгөндөн кийин жок болуп кетет деген туурабы? Безетке ысык бойдок деп айтылып келет. Бул оору негизги кичинекейлерде дагы кездешет. Өткөл куракта 14 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздарда кездешет. 25 жаштан өткөндө дагы кездешкендер болот. Анда бир аз башкача түрү болот. Өткөл курактан кийин организмде гормоналдык өзгөрүү болуп өтөт. Ошондо жок болуп кетиши мүмкүн. Кээ бирөөлөрдүкү сакталып кала берет. Ал ар бир кишинин өзүнүн организмине жараша болот. Ошондуктан үйлөнгөндөн кийин же турмушка чыккандан кийин гормоналдык өзгөрүү болуп чыкпай калат. Ошондуктан үйлөнсөң жок болуп кетет деп айтышат. Кээ бирөөлөрдүн териси аябай жылтырап, майланышып турат. Андай териге өткөл курактан кийин башка түрлөрү менен чыга берет. Бул оорунун пайда болуусунун бир канча себептери бар. Өспүрүм куракта жыныс бездер иштей баштайт. Ал кезде гормондор бөлүнүп чыгат. Ал гормондор май бездерине таасирин берет дагы, май бөлүнүп чыга баштайт. Анда башыбызга, бетибизге, төшүбүзгө, арка даалыбызга көп чыгат. Себеби ал жерлерде майлар көп болот. Гормондор бузула баштаганда май безинин иши дагы бузулат. Организмде эркектин жана кыздын гормону болот. Ошол гормондун бир түрү көбөйүп баштаса, ошондой бүдүрлөр чыга баштайт. Майды көп бөлүп чыгарып, бети башы майланышып, ал жерде микробтордун өсүшүнө шарт түзүлөт. Ошондуктан андай жерлерде ийриң алган бүдүрлөр көбөйүп кетет. Булак, Будь здоров, чекит, кейжи.